Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Газон жөнүндө курулуш боюнча азын улак бир маалымат бере кетели. Газондун курулушу сентябрь айынын баштарында башталган. Жаштар баштайбыз, курабыз деп аракет кылып, мына азыр ушул курулуш иштери дээрлик бир 40% аяктап калды десек болот. Цемент куйганбыз. Цементте билесиздер, буга чейин маалымат бергем. Ар бир поколение 6000ден чогултканбыз, цемент алганбыз, жаштар келип курганбыз. Анан Рахман ака бар, Жаңыбай ака бир 60-70 миңдей акча берип, арматураларды алганбыз, подушкалар менен эми цемент стандарттарга ылайык эле жакшы курулуп калды, Кудай буйруса. Агаларыбыздын, жигиттердин, поколениялардын жардамы менен ушундай курулган. Андан кийинки Алмаз таксыр менен сүйлөшүп, муну темирлер, стойкаларды алдырганбыз. Мына эки четтегине. Ал эми муну ортолуктагы, бул жактагы темирлерди биз өзүбүз каражаттарды чогултуп, жаштар менен алганбыз. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. Андан кийин Алмаз таксыр газон берген, анда билесиздер, демек газонубуз бар. Андан кийин бизге салым кошкондор бар, абукта буга чейин айтып өткөнбүз, жекече өзүнүн каражатынан салым бергендерди. Ал эми айта электерди, мисалы өзүнүн жанынан салам берген, жардам кылгандар 88-жылкы Олжо агабыз Россиядан 12 000 рубль салган. 87 Бишкектен абуктуу жигиттер бар экен, Өмүрбай ака баштаган ага инилер ошол жерде салым кошкон, азыраак болсо дагы өздөрүнүн салым кошуп келаткан инсандар бар. 89 Руслан деген мырза бар, ошолор жардам берип келатат. Эми Кудай буйруса, мына 93-төргө демилге кылдык эле, 93-төр болсо засыпка иштерин көтөрүп берди. 40 миңдей акча беришип, мына ошонун негизинде 67 КАМАЗ засыпкасын шагалын бүтүрдүк. Кудай буйруса, мунун үстүнө шебен, анан кумду мезгили келгенде бүтүрөбүз калганын. Поколение 93-төргө Алла ыраазы болсун, баары биригип ушул демилгени колдоп, өздөрү ушул газондун бир жерин көтөрүп берели деп акча чогултушуп, 40 миңдей акча чогултушуп салым кошту эми. Ошондуктан каалоочулар ыктыярдуу түрдө биз сунуштайт элек, жардам бере турган поколениялар боло турган болсо, сиздерге да мүмкүнчүлүктөр, мына карасаңыздар, үстүнө биз 200 метр темир алышыбыз керек, ондук темирден, ортолукторго темир алышыбыз керек. Ушул темирлерди алып, азыр кышында дагы ишти баштай беребиз, сварка иштерин. Ошондон ишти токтотпой улап кете беришибиз керек. Ошого ушул нерсеге жардам берем дегендер поколениялар болобу, жеке адамдар болобу, биригип, бирдикте иш алып барсак боло берет. Жардам берем деген инсандарга гана ушуну кайрылууну койдук. Кудай буйруса, 91-лерде акча чогултуп баштадык. Кайдыгер эмес жигиттер. Жана ошолордун баарын чакырып кетет элек. Кечээ айыл өкмөткө барып Рахман ака менен дагы сүйлөшүп келгенбиз. Кудай буйруса, газонубуз бар. Анын үстүнө биздин тинике маселеси, акча каражаттары чечилип калат. Кудай буйруса, тиникебиз дагы бар десек болот. Биз ушул түгүн жаштар эме поколениялар чогулуп бүтүрө берсек, ошондо түгү дээрлик бүтүп калат. Цементи бүтөт, стойкалары бүтөт, ошондо аркасы менен тиникебиз бар, ошону жаап алышыбыз керек. Жаап алгандан кийин андан кийинки иштерин ичине кирип алып, майда чүйдөлөрүн Кудай буйруса убакыт мезгили менен аягына чыгара беребиз. Ошондуктан жалпы жардам берем деген поколенияларды чакырып кетебиз.